Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Силер менен Бактыгүл Султанбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы катанын үстүнөн иштөө. Биз сабакта жазуу ишинде кетирилген каталарды анализдейбиз. Кетирилген каталардын негизинде ар кандай тапшырмаларды аткарабыз. Кыргыз тилинде туура сүйлөөгө жана жазууга машыгабыз. Календарь боюнча бүгүнкү числону жазабыз. Числону кызыл саптан баштайбыз. Кийинки сапты кызыл саптан баштап катанын үстүнөн иштөө деп жазабыз. Андан соң жаңы сапка номер 1 деп жазып алып, дептерди 2 бөлүккө бөлүп, биринчи графасына туура жазылган сөздөр деп жазабыз, ал эми экинчи графасына ката жазылган сөздөр деп жазабыз. Андан соң ылдый жакта берилген сөздөрдүн арасынан туура жазылган сөздөрдү туура жазылган сөздөр деген графага, ал эми ката жазылган сөздөрдү ката жазылган сөздөр деген графага терип жазасыңар. Итак, ребята, с красной строки записываем число по календарю. Затем на следующей красной строке пишем катанын үстүнөн иштөө. На новой строчке ставим номер 1. Затем тетрадь делим на 2 половинки. В первой графе мы записываем туура жазылган сөздөр, слова написанные правильно. Во второй графе ката жазылган сөздөр, слова написанные с ошибками. Итак, из ниже данных слов вы должны будете выписать слова, если они правильно записаны в графу туура жазылган сөздөр, а слова с ошибками вы выписываете в графу ката жазылган сөздөр. Мисалы: томот туура жазылган сөз, тонот ката жазылган сөз, эң туура жазылган сөз, эм ката жазылган сөз. Жаңы сапка номер 2 деп жазып, тесттик тапшырманы аткарабыз. Туура ташымалданган сөздөрдү белгилейбиз. Затем на новой строчке мы пишем номер 2, выполняем тестовое задание. Мы должны отметить правильно перенесенные слова. Правильный вариант мы отмечаем как в тестовых заданиях. Экинчи тапшырманы аяктагандан кийин жаңы сапка номер 3 деп жазып алабыз дагы. Берилген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзөбүз. Демек, биз суулар деген сөздү жазып алып баштамга менен, андан соң ал сөздүн транскрипциясын жазып, тире коюп, сөз канча тамгадан, канча тыбыштан, бул сөздө канча үнсүз бар, канча үндүү бар экендигин жана канча муундан турарын жазып алабыз. Итак, ребята, на новой строчке пишем номер 3, затем делаем фонетический разбор слова суулар. Сначала запишите заглавной буквы слово суулар, затем пишите его транскрипцию. Потом мы пишем, из скольки букв это слово состоит, звуков, из скольких слогов, сколько в нем гласных и согласных. Мисалы: бизге жээкте деген сөз берилди. Демек, жээкте деген сөз канча тамгадан, канча тыбыштан, канча үнсүз, канча үндүү жана канча муундан турарына биз фонетикалык талдоо жүргүзөбүз. Жээкте транскрипциясы же, андан кийин үтүр. Үстү жакта үтүр белгиси качан коюлары эсиңердеби балдар? Туура, эгерде созулма үндүү болсо, анда үндүнүн үстүнө үтүр белгисин коет экенбиз дагы. Бул сөз 6 тамгадан, 5 тыбыштан, 2 муундан, 3 үнсүз жана 2 үндүүдөн турарын белгилеп жазабыз. Итак, ребята, например, мы взяли слово жээкте. Сначала мы записали слово жээкте, затем мы написали транскрипцию слова. Если вы помните, ребята, мы такую работу выполняли в 1 класс полностью и в начале 2 класса. Так, над долгой гласной мы ставим запятую.
И мы пишем, что данное слово состоит из 6 букв, 5 звуков, 2 слогов. В нем есть 3 согласных и 2 гласных звука. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула балдар.